Assalamu alaikum, urmatlı bizden kanalın görüşçüler, urmatlı dostlar. Bizden turnir ulanıda. Azırkı komandalar bul. Kanırın şarından gelgen. Kanırın şarından gelgen komanda jana Kırgızstan komandası azır grupasından çıkıp bular azır atsalışıda. Bul Changyon komandasının oyuncusu ortada suja bol bermekçi. Eki komandaga anda komandalarga iyilik. Kırgızstan komandası jana Kanın şarından gelgen oyuncular. Sarı jiletçender bular Kanın şarının oyuncuları. Hurmatlı dostlar, bizden kanalın görüşçüleri, barınızlarga tereң razıçılık. Bizden videolarda ayağına çeyin görüp basıp video жаққан болса, өз ой пікіріңіздерді қайсы бір ойыншыны таныған болсаңыздар, мындай жақсылық қалу ниетіңіздер болса, комментария қалдырыңыздар. Girip ketті. Gol болып қалды. Kırgızstan komandası Kanın komandasının varatасына алғашқы bir golün saldı. Şuna dostlar, kimde bizden kanalda birinci yol görüp жатқан bolsa, buğa çeyin. Жоқ, buğa çeyin. Görбөгөн болгон болсо, bizden buğa çeyinki dagы videolarımız var. Turnir baştalgandan beri ki tartılıp atқан videolar var. Oşulardı bizden kanaldan görsöңүздөр болот. Biz қолдан келишинче sizlerge video tartıp sizlerge kommentir etip bermekçiyiz. Bu sarı jiletçender Kanın şarı, Kanın komandası, kızıl futbol kaçanlar bular studentler Kırgızstan komandası. Biz ötkön oyunda Inchon'da bolgon turnirde bular Seul komandası olup oynagan, hazır Kırgızstan komandası olup oyun görsetüde. Şuna dostlar, eski sala getsek 10. nomerdagi Kırgızstan komandasının oyuncusu жоқ eкен. Oyuncusu жоқ. Qanday bir sebepler menен kelbeptir. Oşon üçün bulardan bir bombardiri жоқ, biraz bular aqsap atқан kezi. 10. nomerdagi Kırgızstan komandasının oyuncusu aябай жақшы oyun көргөзүп, Inchon şahrında ötken turnirde Changyon komandası menen oynap svistak болып қалды. Ол жерде çalıp жыгытып штрафный болып қалды. Еске сала кетсем, Inchon'da болгон, Inchon шаарында өткөн турнирде Changyon командасы менен ушул Seul Кыргызстан командасы атсалышып 1-2 ойнап, Seul азыркы Кыргызстан командасы жеңүүчү болуп биринчи местаны алган. Hazır olsa vaqt biraz qısqarıp 10 minutadan birinci tayım, ikinci tayım 10 minuta olup şunday oyun ulanıda. Жоқ. Dostlar, biz қолдан келишинче narkı varatan polyanın narkı tamanına, narkı jagına, narkı özüne deybiz bi, bizden dialeke mында көңүл бурбаңыздар. Ар областын өзүнүн диалоги бар дегендей, колдон келишинче мындай сиздерге түшүнүктүүрөөк кылып айтышка аракет кылып атабыз. Akırın oynagıla oyuncular putuңарды ehtiyat kılgıla. Bugünden keyin деле put gerek. Жоқ. Top çiğip ketти. Top Kırgızstan komandasında. Bizden gerpiyüz, jelegiyüz ilinip turat. Bugün eski sala getsek turnir ötüp жатат. Katı tep alıştı. Turnir İlsan şahrında turnir ötkөрүп берип атышат мекендештерибиz. Ар шаарда
айына шундай турнирлер өтүп турмакчы. Биз болсо колдон келишинче тартып сиздерге мындай чагылдыр бергени аракет кылабыз. Мына экинчи голун Кыргызстан командасы Канын командасынын варатарына салды. Капитан команда Кыргызстан командасынын капитаны азыркы голду Аябай ойын. Ойын аябай кызып жатат. Достор, ойын аябай кызып жатат. Азыр бул жарым финал. Буга чейин 12 команда ат салышкан болсо, азыр ар бир команда 3төн ойын өткөрүп, өзүнүн группасынан бирди алган группалар гана ойын көргөзүүдө. 1-2 алган группалар. Ар бир группадан 2ден команда ыргып кетти. Эске сала кетсек, буга чейин 12 команда болсо 4-4төн 3 командага бөлүнүп, азыр 3 командадан 2ден команда чыгып кеткенде 6 команда чыгып кетип, жалпысынан 6 команда калды. 6 команда азыр 2-ге А жана Б группага бөлүнүп туруп ойношуп атат. Азыр ойын көргөзүүдө. Бул Кыргызстан командасы менен Канын командасы. Достор, бул Кыргызстан командасы бул Түштүк Кореядагы окуп жүргөн студент мекендештерибиз. Канын шаарынын атынан ойноп жаткан мекендештерибиз. Булар ушул жакта эмгектенип жүргөн мекендештер. Мына достор, 4-чү номердагы оюнчу каршылаштардын командасына 3-чү рет голун салды. Мына достор, топ сыртка чыгып кетти болчу. Жок. Сырттан болуп калды, сырттан. Жок, азыркы чабуул жыйынтыксыз аякталды. Жок, мындай жыйынтыксыз аякталды дейм. Жана азыркы чабуул сыртка текке кетти. Жок. Канын командасы чабуул жасап, бирок анысы текке кетти. Кайра топ Кыргызстан командасында. Бул поле, кичинекей поле болгонуна байланыштуу ушундай 6дан 1 киши варатада, 5 киши поледа 6-6дан оюн көрсөтүп, заменге чарчаган командалардын ордуна заменге да киришүүдө. Ушундай достор. Биз дагы да болсо көрсөтүүнү улантабыз. Оюн турнирдин уландысы финал, жарым финалдар дагы алдыда кызык оюндар болот. 1-чи, 2-чи, 3-чү орундарга белектер бар. Ошон үчүн достор, биздин видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Кимде ким көрө элек болгон болсо, анда биздин каналдан ошол видеолорду таап көрсөңүздөр болот. Ар бир шаардын аты жазылган биздин каналда. Шуна достор, биз колдон келишинче тартып сиздерге чагылдырышты аракетин кылабыз. Жок.
Азыркы 4-чү номердагы Кыргызстан командасынын оюнчусу чабуул жасап, бирок воротага кыйшык тепкенине байланыштуу гол болбой калды. Bir minutта вакыт калыптыр. 1 минутта вакыт. Эске сала кетсек, 3-0 эсебинде Кыргызстан командасы алдыда. Топ сыртка чыгып кетти. Тоголонуп туруп алып деле кайра ойноп кете беришет. Эч кандай травма албаган болсо жакшы. Бүгүн да бүтүп, эртең да күн келет. Бул путтар бизге өмүр бою керек. Ошондуктан достор, бутту абайласын демекчибиз. Топ чыгып кетти. Вакыт келип жетти дейт. Биринчи тайм бүттү. Алмашкыла деп. Молодец. Кыргызстан командасы ийгилик 3-0 эсебинде оюн көргөзүп атат. Анда эмесе экинчи тайм. Экинчи тайм башталды. Топ Кыргызстан командасында. Бирок чалып койду. Колун көтөрүп кечирим сураган белгисин көрсөттү. Канын командасынын оюнчусу. Азыр дагы ал жерде Кыргызстан командасы чалынып кетти. Мына жакшы. Жакшы. Эске сала кете турган болсок, достор, мына 4-чү номердагы сиздер көрүп турган мына узун бойлуу арык келген баланын бир тууган иниси 10-чу номерда Кыргызстан командасынан оюн көрсөтчү. Аябай жакшы оюн көрсөтчү, жакшы оюн болчу. Жакшы оюнчу. Бүгүн экзамен болгондо байланыштуу келе албады. Ошон үчүн достор, булардын командасынан бир күчтүү оюнчу жок. Бирок жакшы, негизи бардыгы жаш 20 жашар, 18 жашар студент балдар экен. Негизи жакшы оюн көрсөтүп атат. Эске сала кетсек, достор, бул экинчи тайм башталып 3-0 эсебинде Кыргызстан командасы Канын командасын жеңүүдө. Бирок вакыт бар. Дагы жакшы үмүттөбүз. Канын командасы дагы жакшы оюн көргөзөт деген. Биз болсо өзүбүздүн ишибизди кылып, колдон келишинче тартып көргөзө бермекчибиз. Чип кетти. Топ чыгып кетти сыртка. Топ Кыргызстан командасында экен. Жок. Болбой калды. Жакшы чабуул, жакшы. Бирок жыйынтыгында гол болбой калганына өкүнүштүү. Топ дагы сыртка чыгып кетти. Замен 11-ci номердагы Кыргызстан деген оюнчу заменге кирди жаңа эле.
Жақшы. Балдардың ойнап атқандарын көріп, құрсан болсын, себебінде өте жақсы ойын көрсетішуді. Достар, Құдай бұйырса, бізден дағы ойын кіріп кетті ана. Өзіңіздерге олғаныңыздардай, мына 11-ші номердегі ойыншы жаңылы заменге кіріп, алғашқы голын Қарсыластардың командасына салды. Есеби 4-0 есебінде Қырғызстан командасы алдыға озып шығды. Құдай бұйырса, бізден Қырғызстаннан дағы күшті ойыншылар шығады деген үміттеміз. Дегенде келешек қалды да жас балдар жақсы ойын көрсетіп, мындай темппенен өсе тұрған болса, жақсы ойыншы шығады. Жоқ, 4-ші номердағы ойыншы сырттан, ауттан келген топты варатаға салам деп әрекет қылып, бір жиынтығында текке кетті чабуыл. Достар, сіздерге жақшылы көрін өтат болуш керек. Менден бір аста болса комментатор шығады екен бе, комментарға жазып қойыңыздар. Қолдан келішінше сіздер үшін әрекет қылып көрсетудеміз. Анча-мұнша адашып кетсек, аны сіздер туыру қавалады деген ойдамыз. Себебінде біз бұға чейін башқа ішменен әлектенген үшін біз бұл жолы мұндай көрітастар ара чородо шындай турнирлерді өзіміздің қолдан келішінше тартып сіздерге көрсетуіні тура көріп шындай қылып жатабыз. Шындай достар, алдыда финалдар күтуді, бізде жарым финал жана жарым финал менен финалдар күтуді. Біз тоқтотпостон қолдан келішінше барын тартып көргөзүүгө аракеттенебиз. Бұл жерде ойнап атқан ойыншылардың бардығы жат емес, өзүбүздүн мекендештер. Біз өмір бойы бұл талада, Кореяда жүрө өрмөк билек. Эртели кеч үйүбүзгө кайтабыз. Şu кайткан учурда Кореяда бир убакта ушинтип ойноп жүрдүк эле деп эстеликке көрүп жүргөнгө не жетсин. Кандай дедиңер достор? Вакыт деген учкан куш зымырап, аябай тез өтүп атат. Аябай бат өтүп атат вакыт. Тилекке каршы эч ким токтотуп кала албайт бул вакытты. Эртең 5-10 жыл өткөндөн кийин дагы жок, азыркы чабуулдан жыйынтык чыккан жок. Текке кетти десек болот. Жакшы защита, варатар аябай жакшы коргонууда. Шундай достор. Näke dostlar. Сүйлөбөстөн жөн эле тартып берүү дагы бир аз кызыксыздай туудурат экен. Эми колдон келишинче, өзүм билишимче сиздерге айтып деп турган аракет кылайын. Сиздер болсо биздин видеону аягына чейин көрүңүздөр. Зерикпестен аягына чейин көрүп турсаңыздар, биздин кыргыз жаш футболчулардын кандай өнүгүп атканын дагы өзүңүздөр байкасаңыздар болот. Топ сыртқа чыгып кетти. Жок, угловой болуп калды. Угловой топ сыртқа чыгып кетти. Жок. Тейип кайра 4-чү оюнчу өзү жыгылып калды. Муну эч ким чалган жок. Азыркы тепкен топ Дана варатага барды, бирок варатардын тоскон тосмасынан өтө алган жок.
1,5 минут вакыт калып достор. Бул оюндун аякташына. Биз буга чейин дагы оюндарды тартып көргөзгөнбүз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Кимде ким көрө элек болгон болсо, анда биздин каналга кирип, ошол видеолорду да көрсөңүздөр болот. О, жакшы, аябай сонун. Дана өзүнө тепти. Туруңуздар. Бири-биринен кечирим сурап, жакшы кайра оюнду улантып кетишти. Мына достор, кичпейил сылык болгонго эмне жетсин? Алыс жерде урушкандан не пайда, талашкандан не пайда? Андан көрө ушинтип чогулуп биргеликте оюндарды уюштуруп, бир аз да болсо көңүл ачып, ден соолукка пайда, кичине да болсо жаштарга мындай келечегине бир аз жол ачылат деген ойдомун. Себебен да бул азыр өзүңүздөр көргөндөй жаш студент 18-20 жаштагы балдар келечеги алдыда бул жигиттердин жакшы оюн көргөзүп атышат. Азыркы сокку аябай даана барды. Судья акыркы атака деп, акыркы чабуул жасашыңарды эскертип атат. Акыркы чабуул жасагыла вакыт бүтүп калды деп. Судьянын будильниги дагы чыңырап калды. Вакыт бүттү. Буйруса акыркы атаканы чабуулду жасап коюшсун Кыргызстан командасы. Болду. Oyun бүттү. Рахмат жигиттерге, оюнчуларга ийгилик, жакшы оюн көрсөтүштү. Судьядан бир сурап койлу. Канча болду экен? Биринчи таймда 3-0, экинчи таймда 1-0 менен 4-0 эсебинде Кыргызстан командасы жеңишке жетишти достор. Биздин каналда аягына чейин көрүп туруңуздар. Бул видео аягына келип жетти. Кийинки командаларды тартып көргөзөбүз. Биз менен болуңуздар.